Ысык көлдүн теске жээги мамлекеттик органдар үчүн белгисиз жай ачылбаган сандык десе болот. Теске жээкке келген туристтер ал жактагы туристтик жайлар жана кызматтар боюнча маалымат сурап, туризм мамлекеттик департаментине кайрылганыбызда бизде мындай маалымат жок деген жооп алдык. Эгер туризм тармагын өнүктүрүүгө жооптуу делген мамлекеттик орган эң жөнөкөй маалыматтарды билбесе, анда туризмди өнүктүрөбүз деген бийлик өкүлдөрүнүн бийик трибунадагы айтканы жөн эле куру сөзбү. Бүгүн Капитал командасы Ысык көлдүн теске жээгине саякатка чыгат. Биз менен болуңуз. Ысык көлдүн теске жээги менен күнгө жээгин деги эле салыштырып болбойт. Эки жээкти алды менен келген туристтер айырмалап турат. Мисалга, теске жээкке келген туристтер сууга түшүп, күнгө күйгөнгө деле суусап келбейт. Теске жээктин туристтери алды менен адамдын колу тийбеген жаратылышка суктанып, жергиликтүү турмуш менен таанышууга кызыгат. Баарынан дагы теске жээкке шаардын шашылыш турмушунан чарчагандар үчүн релакс, өзү менен өзү болуп, табият койнунда эс алуу. Биз туристтердин өздөрү жана аларга кызмат көрсөткөн жергиликтүүлөр менен сүйлөшүп, теске жээкти сүйгөн туристтин портретин түзүүгө аракет кылдык. I've been in Kyrgyzstan for 3 weeks and it has been absolutely amazing. It's a beautiful country, beautiful nature, people are extremely hospitable. Мен Кыргызстанда 3 жумадан бери жүрөм. Өтө кооз, суктанарлык өлкө экен. Мен ойлоп турам, кайра сөзсүз кайтып келем деп. Алгач Ленин чокусуна чукул Сары Могол айылына барып, андан ары Ош Арсланбапты кыдырдым. Ал жактан Нарынга машина менен келип, андан бери карай Тосор ашуусу аркылуу көлдүн теске жээгине ат менен ашып, анан Бөкөнбай айылына келип токтодум. Абдан кооз жерлер экен. There's a similarity between Switzerland and Kyrgyzstan. But of course there's many differences. Айрым адамдар Кыргызстан менен Швейцарияны окшош дешет. Бирок менимче айырмасы абдан чоң. Кыргызстанда салттар ушул күнгө чейин катуу кармалат экен. Албетте боз үйдө жашабайт экенсиңердечи. Анан албетте адамдар башкача экен. Ачык, меймандос, туристтерди кабыл алууга даяр. Кыргызстан Швейцарияга караганда алда канча чоң. Тоолору дагы биздикинен бийик. Жана табиятына адамдын колу тийген эмес. Ошонусу менен мени өзүнө тартты. It's beautiful, really so much to discover. First of all, I think it's people are really cute and nice. You know, everywhere we go, even in small village in the mountains or just in biggest city, we have lots of fabulous contact with. Биринчи эле бул адамдар чоң шаарларда болобу, айылдабы, керек болсо тоо аралап жүргөндө дагы көп адамдар менен таанышып, байланыш түздүк. Экинчиден табият. Бельгия, Европанын башка өлкөлөрүндө деле тоо менен курчалган көлдөр жок. Үчүнчүдөн тамак аш, плов, шашлык жеп көрдүк жана бул биз үчүн башкача болду. 5 бармак жей элекпиз. Балким бүгүн жеп көрөбүз. In this region, shashlik and plov and things like this. It's not common for us to eat this, so that's really nice. Beshparmak? No, not yet. Maybe tonight we will see, but no, not yet. Even in Europe, when you want to make some trekking, so many days of walking, they are not every time shower or. Биз көбүнчө тоо ташка аралап кеткендиктен бир канча күн душка деле түшпөйбүз. Андыктан анын өтө чоң муктаждыгын сезбейбиз десем болот. Анын үстүнө биз кайсыл жакка бара жатканыбызды жакшы билебиз жана шарттарга даяр болуп келебиз. Балким комфортко көнгөн көпчүлүк адамдарга мындай шарттардын жоктугу терс маанайда таасир этиши мүмкүн. It could be a negative point to come, but көпчүлүгү Германиядан келишет, Португалиядан келишет, Франциядан абдан көп келишет. Мындайча айтканда, Европанын 80% келет да. Кореядан да келишет, Кытайдан келишет, Чехиядан көп келет, поляктар келишет, Голландия көп келет, Швейцариядан көп келишет. Швейцариядан келип, тоолорду өздөрүнө окшоштуруп кетишет да. Бизге окшош экен, абасы окшоп кетет деп айтышат. Ал эми Германия, Франциядан келгендер, алар болсо абдан кызыгат да. Биздин даже кичинекей мындай таштарга чейин, тоодо өскөн ар кандай чөп, гүлдөрдүн баарына кызыгып, ошонун баарын бирден сүрөткө тартып, аябай өздөрүнө мындай эргүү алышат да. Мисалы үчүн Италиядан келгендер, алар абдан көп сүйлөшөт. Алар киши менен аябай көп сүйлөшүп, баарын билип ушинткиси келишет да. Франциядан келген туристтер, алар аябай мындай жумшак болушат, ийилип эле, салам берип эле күлүп турушат дайыма.
Ал эми Германиядан келгендер болсо өзүбүзгө белгилүү, алар аябай так жүрүшөт. Даже кечинде жатаарда алар бүт жердин баарын карап, эшиктердин баарын жаап, кичинекей детальдарга чейин карап, так жүрүшөт, светтердин баарын өчүрүшөт. Бүт правилаларды кылып анан эс алышат да. Ушу орустар менен казактар аябай шаңды эс алат. Ал эми чет өлкөдөн келген туристтер аларга көбүнчө мындай тынчтыкты сүйүшөт, китеп окушат, укташат, баягы тынч эс алышат да абдан. Алар көбүнчө ушу тоолорго, абанын тазалыгына, эң негизгиси тынч, велосипед менен келишет. Трассада машина азыраак жүрөт, ошого карап велосипед менен бул жакка келишет. Булар анткени баягы Европадан келип, баягы уже цивилизациянын туу чокусунан келип атат да. Ошондуктан булар капризный деп айта албайм. Булар абдан жөнөкөй, абдан кичипейил адамдар болушат. Алар менен иштешкенде кыйынчылык, башында эң негизги кыйынчылык тил болгон мен үчүн. Башында мындан 6 жыл мурун тилден абдан кыйналгам. Азыр алар менен англис тилде сүйлөшөбүз. Мындан улам теске жээкте күнгөй жээктегиден кескин айырмаланган туристтик кызматтар өнүгүүдө. Мисалга, жетөгүз тоң тарапка келип калсаңыз, тамактана турган жер табуу кыйын. Мында Чолпон Атадагыдай жайнаган кафе, ресторан, түнкү клуб өңдүү көңүл ачуу жайлар жок. Бирок ошол эле маалда туристтерге түшкү тамак даярдаган үй шарттагы кафелерди, кыргыз каада салты менен кызыктырган туристтик кызматтарды табууга болот. Мында чоюп турула кой берсе болду. You pull and let's free. Кыргызстандын каада салтына, көчмөн турмушундагы атрибуттарына кызыккан чет элдиктердин саны арбын. Түштүк жээкти кыдырып жүргөн туристтерди да бул жашоо мүнөзү өзүнө тартып турат. Мындай суроо талаптан улам демилгелүү жаштар келген конокторго жаатуунун сырларын үйрөтүп, мүнүшкөрүүлүктүн тарыхын айтып берип акча табышат. Муну деген жаап койгонубуздун себеби жаныбар мисалы бул бүркүт деген 2 километрге чейин көрөт. Мисалы алыс жердегини көрүп жылына берет. Бул томогонду кийгизбесең, ошон үчүн биз кийгизип коебуз. Керектүү маалыматты алгандан кийин туристтер эстеликке сүрөткө түшүүгө ашыгат. Бирок көчмөн цивилизациянын бир бөлүгүнө саякат ушуну менен аяктап калбайт. Көрө турган дагы көптөгөн жерлер, жолуга турган кызыктуу инсандар түштүк жээкте жетиштүү. Немистер менен иштешкен фирмалар бар, француздар менен иштегендер бар. Ар кандай фирмалар бар. Ошолор алып келе беришет. Дастан жайкы мезгил учурунда айдоочулук менен алек. Бул убакыт аралыгында анын темир тулпарынын кызматын ондогон туристтер пайдаланат. Айдоочу чет элдиктерди туристтик фирмалар аркылуу табат. Жакынкы 1-2 жылдан бери түштүк жээкке баш баккан саякатчылардын саны арбыды деп кубанат ал. Бир күндө бир 7-8 мамлекет отурду да биздин короодо. Ушундай убактар болду. Таң калып атышты да анча-мынча биздин эле Кыргызстан жарандары көрүпчү. Ысык көлдүн түштүк жээгине сапар тарткандардын арасында Жетөгүздүн көк жайыгы, Парскоондогу шаркыратма жана жомок деп аталган каньондор өзгөчө популярдуу. Дастан бул даректерге жүргүнчүлөрдү жеткирип кайра алып келген үчүн 600-700 сом алат. Ал эми айрым жетүүгө оор болгон өрөөндөргө баруу үчүн саякатчылар жылкыларды ижарага алышат. Анын орточо акысы саатына 100 сомдон 300 сомго чейин туура келет. Туристтерге эми ар кандай өздөрүнүн заказ бергенине жараша болот да. Кээде плов дешет, көбүнчө шорпо, оромо, бешбармак, куурдак өзүнүн каалоолору менен жасай беребиз. Негизи өзү комплекске шорпо, оромо, салат, чай, варенье, нан ушулар кирет да. Бир кишиге акчасы сому 350 сом турат. Чынар Айым болсо 3 жылдан бери үй шартындагы ашкана иштетет. Бул убакыт аралыгында анын демилгеси үй бүлөлүк бизнеске айланган. 2-3 айга созулган жайкы мезгил учурунда үй бүлө жылдык бюджетин толуктап алуунун аракетин көрөт. Башында алар туристтерди тартуу үчүн кошумча боз үй тигип, кардарлардын агымын арттырууну каалашкан. Бирок анын дасторконунан даам сызган көпчүлүк чет элдиктерге ашкананын ушундай турган турпаты жаккан. Туристтер негизи өзлөрүнүн эмеси боюнча ушундай үйлөрдө эс алып, буттарын чоюп, үй шартында эметкен жакшы көрүшөт экен. Келатканда биринчи айтышат экен, үйгөбү деп, алар эми обычно жана боз үйдү элестетип беришет да. Анан алып келген шоферлор, гидтер айтып калышат, келген деген туристтер аябай довольный болуп калышты аябай.
Бул жерге келип кеткен саякатчыларды түзүлгөн шарттар, даярдалган тамак аштардан сырткары аларга коюлган баалар дагы кубантат. Чет элдиктер көбүнчө улуттук тамак ашка кызыгып, алдын ала буйрутма беришет. Ашкананын кардарларын турфирмалар камсыздап берет. Учурда Чынар айым мындай фирмалар менен өнөктөштүктө иштеп жатат. Фирма менен өзүбүздүн бир тааныштар аркылуу эле болуп калган болчу. Ошол идея киргизип, ушундай кылбайсыңбы, биз негизи өзүбүз Чолпон атага ай салганы барганбыз, анан ошол жерден ушундай идея киргизип калды. Анан бул жерде мисалы мен өзүм үчүн жакшы да, мен өзүм тамак бышырып, ушундай кухняны жакшы көрөм да. Мына ушул биздин чакан конок үйүбүз же болбосо гест хаус. Бул жерде биз көптөгөн чет мамлекеттен келген туристтерди кабыл алабыз. Бул жерде иштетип жатканыбыз быйыл 6 жыл болот. Түштүк жээкте гест хаус иштеткендер көбөйдү. Тоңдун Чакан Тосор деген айылында учурда 10го жакын конок үй каалгасын ачкан. Жылдыздын бул тармакта иштеп жатканына быйыл 6 жыл болду. Анын конок үйү жыл бою иштеп, 3000ге жакын туристти тейлейт. Конок үйлөрдөн тышкары туристтердин кызыгуусун жараткан боз үй мейманканалардын да катары өсүүдө. Мындан тышкары чет элдиктер самандан курулган үйлөргө да кызыгуусун арттырууда. Аларды эко-отель деп атап коюшкан. Анын курулушуна табигый материалдар колдонулган. Мындай үйлөр шаардын ызы чуусунан тажаган чет элдиктердин сүйүктүү жерлерине айланууда. Кыргыз айылы бул жергиликтүүлөр ойлоп тапкан туристтик фишка десе болот. Анын өнүгүүсүнө инфраструктуранын өнүкпөгөндүгү себеп болгон. Дээрлик бардык эле айылдарда таза суу маселеси курч, канализация дегеле жок. Ошого кезге чейин суу түтүктөрү жок, арыктан суу ичкен айылдар бар. Анан калса суу түтүктөрү бар жерлерде деле суу дайым боло бербейт. Андыктан көпчүлүк айылдыктардын үй ичиндеги санузел, душ, ысык суу өңдүү шарттары жок. Бирок буга карабай айыл тургундары туристтердин көңүлүн таап, аларды чыныгы кыргыз турмушу менен тааныштырып, керек болсо муну чакан бизнеске айлантышкан. 2011-жылы кийиз дүйнө фестивали уюшулуп, ошондон кыргыз үй болуп уюшулуп калдык. Бизде эми аябай условиябыз жок, туалет, ванна жок. Туалетибизди жаңыртып, тышка чыгарып, жакшынакай кылып салып койдук. Бирок туристтер келгени менен мындай жалп кылбайт. Кыргыз үйү болгондон кийин ушундай болуш керек деп, наоборот, жакшы экен дешипчи. Жакшы экен дешип, ошо көп келе башташты да, ошо кыргыз үйү деп. Өзүлөр айтат, мындай жуунганга эмне бар деп, жана биз мончобузду көрсөтөбүз, биринчи кирип келатканда эле эшиктен. Ушундай десек, окей, жагат дейт да, жакшы эле жагат. Анан биз акчабыз жок, эмне тамак ичебиз депчи, акчаңар жок болсо да тамак беребиз десек, ошого аябай сүйүнөт да. Эгер анан акчабыз жок деп жетпей калды дейт көбүнчө. Анан биз мындай эмеден салып ийсек болобу дейт да көбүнчөчү, жанакы банк аркылуу депчи. Анан биз күлөбүз, кичинекей акчанын эмнесин саласыңар депчи. Бизде андай жок, бизде сөзсүз мындай келген кишиге ушундай мамиле кылабыз десек, анан аябай сүйүнүшөт, ыраазы болупчу, рахмат. Силерге ишенсе болот экен деп. Бизге көбүнчө европейцтер келет, анан Франция, Германия, Новый Зеландиядан да келди, Малайзиядан да келди, финдер да келди көп. Анан япондор көбүнчө, япондор келет. Табигый эмени каяктан аласыңар дейт. Анан биз койду көрсөтөбүз, жүнүнүн баарын көрсөтөбүз. Анан кийиз жазап дагы, кийиз жазайбыз. Ала кийиз чоо, мындай 1 метрлик. Анан ошону көрүп алышып, аябай жакшы экен деп, анан өзүлөр сатып кетишет ошону кайра. Минтем суу, анан тоо дейм, тиги тоону аппак тоону көрсөтөм. Анан могу мындай эгер аябай түшүнбөй баратса, анан эмелерди сүрөткө минтип тартып ийем да, Русланга тарттырыпчы. Көрсөтсөк, анан түшүндүк. Анан бул болсо мүйүз деп айтабыз да, анан мындай эмелерди. Тоо теке десек, анан аркар десек, сразу түшүнөт. Анан бул эмнени аркар эмне кылат десе, анан түшүндүрөбүз. Бай болосуң, аябай байлыкты чакырат десек, анан деп түшүнүшөт. Ошентип переводчу которуп атса дагы, жок, сен которба, арып туруптур, биз өзүбүз түшүнүшүбүз керек дейт. Жана чийге дагы ой түшүрөбүз да. Ошону кантип түшүрөсүңөр, жүн каяктан алынат депчи. Анан жүндү момундай боёйбуз деп баарын көрсөтүп беребиз. Апам да биягында жок. Мулардын баарын папам курап отурат. Мастер-класс деп ушу мантыны киргизгенбиз да. Анан туристтер келгенде чогуу жазышат, кандай мантынын
жазалышын бүт көрсөтөм да, эт алабыз, пияз, анан ич май. Анан туристтерге да беребиз. Өзлөрүнө камыр жууртабыз, жумшагыраак кылып, кичинекей ун берип, өзлөрүн жууруп көрсүн депчи. Анан жууруп, анан мындай тоголоктошот, кичирээк кылып. Бирок жука да жай алышпайт, аябай жүдөшөт. Өзлөрү аябай эме удовольствие алышат да, мындай, кандай десем, үйдөгүдөй сезип атабыз депчи. Ошо баарына кээде бекер отурганда жумуш берип койсоң, ушинтип келип тамак жасайлы десек аябай сүйүнүшөт. Бизге мынтип эч ким айтчу эмес депчи. Сураштыра келсек, жалаң чоңдор келет экен да. Анан бир профессор келди. Аябай таң калдык. Аябай мындай. Булар деген неме болот экен? Простойчу. Анан мен деген именно ошо кыргыз үйүнө келгем. Кийин эртең менен айтты. Аябай жакшы эс алдым депчи. Анткени биз спальныйга жатып эле белибиз көп ооруйт депчи. Жерге жаткан жакшы турбайбы деп мен жалаң көлдөлөң салам да. Анан көлдөлөңдө бир касиети бар да баягы. Эми жаман энергетиканы тартып алат да. Анан көп келишти да, ошондочу биз жерге жатабыз, анан жана койдун жүнүнөн жасалган төшөктүн үстүнө жатабыз деп. Көбүнчө могу жүктү тарта берет да, кантип эметтиң депчи. Кантип мындай үстүнө жыйнадың деп жана көрсөтүп берсем, бирөөсү жыйнап атып түшүп кетет, 10 жолу жыйнады. Жакында эле мамлекеттик туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов жергиликтүү маалымат агенттиктерине берген интервьюсунда инфраструктуранын өнүкпөгөндүгүнө байланышкан суроого Кыргызстанга келген туристтер комфорт үчүн эмес, адам колу тийбеген табият үчүн келет деп айткан. Мунун бир гана жагынан чындыгы бар. Бир гана жагынан дегеним, чынында эле туристтер тескей жээкке, тынч атмосфера, жаратылышка тартылып келет. Бирок адам колу тийбеген жаратылыштын артыкчылыгы менен туризмди өнүктүрүүгө өнүкпөгөн инфраструктура жолтоо болуп келет. Анан калса мамлекеттик органдар күнгөй жээк менен тескей жээктин айырмасын түшүнүп, тескей жээкти өнүктүрүү боюнча өзүнчө стратегия болушу шарт. Күнгөй жээктин өзүнүн аурасы, өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Бул мисалы үчүн баары бир тиги Чолкон-Ата болсо салыштырып болбойт. Мындан улам дагы бул жакка келген туристтер дагы ошондой бир өзгөчө туристтер, башкача эс алууну каалаган туристтер келет. Демек, бул жагынан алып караганда, бул жээкти өнүктүрүүнүн стратегиясы бир өзүнчө башкача болсо керек, болуш керек. Туура айтасыз. Себеби бизде келген туристтерди мисалы үчүн алыскы мамлекеттерден келгендер көбүнчө экотуризмге абдан кызыгышат да. Кыргыздын жаратылышы, тоолору, ушунчалык кооздугу, суунун тазалыгы, мөңгүлөр. Бизден СНГдан келген туристтерге болсо көл. Анан бизде эми келип аткандардын көпчүлүгү чет өлкөдөн келген туристтерге биздин жолдор уялтат да. Жолдор. Себеби мамлекет жолду мына бараки күнгөйдө азыр жолдор салынып атат. Бизде тескей жак деп коет. Тескей жактын жолу балыкчыдан баштап Караколго чейин Сирияныкынан да начар болуп атпайбы. Ага караганда мына жерде Кумтөрдүн технологический трассасы деп коет. Булардын трассасы шаардын балыкчыдан бери Караколго чейинки, даже Караколдун ички жолдорунан асфальты жок эле, ушунчалык жакшы да. Анан биринчи иретте биз жолду жасашыбыз керек. Экинчисинде мына туристтер, чет өлкөлүктөр өзгөчө СНГдан келгендер деле адашып кетет. Мына балыкчыда өзүңөр карап көрсөңөр, тескей жагында кайсы объектилер бар, канча километрден кийин деген указатель жок. Бир эле Айтпакчы, мисалы үчүн, мен үчүн аябай кызык болгон нерсе болду. Биз ушул мамлекеттик туризм департаментине кайрылганыбызда тескей жээкте канча конок үйлөр бар, кандай пансионаттар бар десек, ушундай маалымат дагы жок экен да. Биз кайсы туризмдин өнүгүүсү жөнүндө айта алабыз? Туура айтасыз. Себеби биз баягы халва деген сайын таттуу болбойт дегендей туризм дейбиз. Бирок энергетика сыяктуу эле туризм абдан киреш алып келүүчү отурасыз да. Мына азыр Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунда кредиттерди караштырып, жолдорду ошол ар бир объектке өзүнчө индивидуальный подход керек да. Азыркы туризм менен заниматься этип аткан биздин көлдүн жээктеги тоодо болобу, жээктегилер болсо, ар ким өзүнүн демилгеси менен жасап аткан аракеттер да.
Ошол жерде өзүнүн делилгеси болгондо дагы бир жалпы туризмди өнүктүрүү стратегиясы, мына ошол теске жээкке багытталган стратегия жок болгондон кийин алар деле ар ким өзүнүн акылына жетишинче жасайт да. Туура. Анан ошондо кандайдыр бир азыр туристтерди кызыктырган могу теске жээктин өзгөчөлүгү жоголуп кетпейби деген коркунуч жокпу? Бир нерсени эске алып коюшубуз керек. Аркы күнгөй тарап деп коюп атпайбыз, северный берег. Чолпон Атада пансионаттардын турган турпаттарын билесиңер да, биринин үстүнө бири салынып, жолго кире бериштин баары тең башаламан болуп калган да. А биз ошону кайталабашыбыз керек. Себеби бизге жаратылыш өзү художник дегендей бүт кооз нерсенин баары, турган нерсенин баарын биз акыл менен иштетишибиз керек да. Аяр мамиле жасашыбыз керек. Токойлорубузду, көлдүн жээктерин, мисалы үчүн көлдө мындай катар кетип баратсаңар, Пескоблоктон көлдүн жээктеги объекттерге забор салып салышкан да. А бизде карасаңыз, эртеби кечпи кетип баратканда көлдүн жээгин карап кандай суктанышат туристтер. А биз болсо анын баарын жаап атабыз да. Чүңкөп салып эле кандайдыр бир араб мамлекетинин заборлорун салып салганыбыз болбойт да. Анан сөзсүз түрдө багыт берүү керек болсо керек. Мисалы үчүн себеби баягы ар ким эле өзү каалагандай нерсени сала берсе башаламандык болот да, жана азыр биз ошону северден көрүп Туура атабызбы? айтасыз, туура айтасыз. Туура айтасыз. Мисалы үчүн мен мына жерде Барскон айылындагы объектке мен контейнер тигип деп ар бир кыргыздын этнографиялык нерселери менен, кыргыздын салт санаасы менен сактай турган, баягы орусча айтканда первозданный деп атпайбы, ошо первозданный сакташыбыз керек да, жаратылыш. Мына ландшафт айтып атпаймынбы, дүйнө жүзүндө ландшафт түзүш үчүн ар кайсы жактан көп материалдар тартып келет, канча миллиондогу. А биз болсо турган ландшафттарды көгөртүп, жашылдандырып, ал үчүн каражат керек. Жолдо инфраструктуралар керек. Мына чет өлкөлүктөрдү айтып атпаймынбы, булар бизге не столько көлгө, булар биздин жаратылышка, биздин кыргыздын жашоо турмушуна, кандай тамактанат, кандай жашоо шарттары бар, эмне кызыктуу бир кол өнөрчүлөр бар, ошого кызыгат да. Биз баардыгын ошого шарт түзүп беришибиз керек да, бир система болуш керек. Бизде система жок болуп атат да. Мисалы үчүн чет өлкөгө келгендерге пятизвездочный аны муну аларга ага деле кызыкпайт. Мен көп байкап атпаймынбы? Булар боз үйгө жаткысы келет. Таза абада керек болсо, мону көк чөптүн үстүндө чатырлары бар, велосипед менен жүрүшөт. Өзлөрүнүн баягы карталары менен жүрүшөт да. А бизде Кыргызстанда именно ошол кергенден баштап каяка барыш керек, кандай тозуп алат, каяка барганда кандай жетет, ошондой маалымат жок болуп атпайбы? Ошондой ошол жагынан биз аксап атабыз да. Анан мына архитектурный решение, мына Тескейди сактап калабыз десек, Кыргызстанды өзгөчө абдан кооз көрүнүштөрдүн баары күнгөйгө караганда Тескейде. Күнгөйдө Семеновский Григорьевский ущелье, а биякта Жетөгүз, Барскон Капчыгай турат, Көк Жайык турат, Ак суу турат биякта. Биякта мен мындай деп айтам да, мисалы үчүн балыкчыдан келатканда мен өзүмө балыкчыдан тиги Кара шаарга чейин африканский саванна деп коем. Саксаулдар, көлдүн жээгинде кышы жай аккуулар кышташат да. Андан бери кескен белине келгенде туристтер каяка баратабыз деп таң калып калат. Жайдак тоолор да, аягы Монголия окшоп кетет да. Анан кийин Кажы Сайга кире бериште американский Гранд Каньон деп коем. Кыпкызыл тоолор, ошо адамдар келип алып туруп, ошо кумга, суунун тазалыгына суктанып, американецтер, чет өлкөлүктөр абдан ошого кызыгат да. Ана мына тосордон бери карата уже как Швейцария деп коем Жетөгүз жака. Себеби жаратылыш, кооздугу ушунчалык адамдарды суктандырат, өзгөчө чет өлкөлүктөр. Азыр эми ушундай башаламандык боло берсе, балким туристтердин да бул жака болгон кызыгуусу жоголуп кетишеби? Албетте. Энергетика өзүнчө, бул туризм деген даже керек болсо андан да чоң Кыргызстанга ийгилик, байлык алып келе турган, элдерге жумуш бере турган отурсунда. Биз убакытты өткөрүп атабыз да, жылдан жылга айтылып калып эле, анан кийин туризмди бир жака чаптап, тияка чаптап эле анан кийин жок болуп кетебиз да. Бир японец келди. Тетиги дөңдө бир сутка отурду да. Мынандай 10 метр таштардын көрүнгөнү, тазалыгы ушунчалык суктандырат депчи. Эми ошол Япониянын маданиятын билесиңер. Ошол суктанып аткан нерсе бул аны кыргыз жөн эле сактап турдук да. Биз ошону күтүп алышыбыз керек. Мына азыр көлдүн жээктеринде же очистное сооружение ал өзүңөр тапкыла деп атат. 2 айда мисалы үчүн очистное сооружение $100,000, $50,000 чейин барат да. Аны тапкандар ар көздөбө миңдеген кабыл алгандар жазашы мүмкүн. А азыркы биз өнүгүп аткандарга доступный кредит болмоюнча дүйнө жүзү инвестиция менен өнүгөт да. Даже Америка бүт кредит инвестиция менен жүрөт. А биз болсо Кыргызстанда мына азыркы ишкерлер өзүлөрүн өзү көтөрө албайт да. Ушул мамилени караш керек да. Себеби элге мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек мамлекет. А эл болсо өзү эле аракет кылат.
Теске жээкке көбүнесе чет элдиктер болгондо дагы алыскы Америка, Европалык туристтер келгендиктен аларды тартуунун бирден бир жолу бул интернеттин кеңири мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу. Бул жагынан туристтерге кызмат көрсөткөн жергиликтүүлөр көп аксайт десе болот. Бир жагынан интернет байланышынын начардыгы, экинчи жагынан жергиликтүүлөрдүн интернеттин тилин биле бербегендиги. Так, это у нас коттедж для семейных двухместный. Сюда к нам приезжают в основном туристы не капризные, которые им главное, чтобы была природа. Вот видите, тут озеро в 5 шагах. Вот здесь, когда дверь открыта, озеро прям рядом. Вот здесь у нас теплые одеяла, мягкие кровати. Что еще? Вот. Их это устраивает. Түштүк жээктеги анча чоң эмес жеке менчик пансионат, ал Кан жолдун боюнда жайгашкан. Мындай пансионаттардын аудиториясы адатта алыстан келген туристтер. Гүлнура эже бул жылдан баштап бизнесин интернеттин жардамы аркылуу илгерилетүүгө шымалына киришти. Фейсбукта атайын баракча ачууну пландап жатат. Ну, конечно, немножко не хватает знаний, честно говоря. Как войти, как через этот. Албетте кантип кирип катталуу боюнча билим жетишпейт. Жаштар тезирээк көздөштүрөт экен. Бирок мен дагы азыр үйлөнүп баштадым. Бул ишке мен баламды жардамга чакырдым. Ал Фейсбукта баракча ачуу боюнча тапшырма бердим. Учурда ал ошол иш менен алек болуп жатат. Адистердин дээрлик баардыгы эмнени сунушташат. Биринчи кезекте Booking.com ресурсу. Сайт жана ошол эле аталыштагы мейманканаларды брондоо боюнча тиркемеси бар. Мисал катары түштүк жээктеги Тосур айылындагы бир конок үйдүн ээлери 1 жыл мурда бул тиркемеге өздөрүнүн үйүн каттатып коюшкан. Андан соң туристтердин агымы сезилерлик өскөн. Booking.com сиздин конок үйгө токтогон коноктордон гана комиссия алат. Эгер брондоо болуп, бирок конок келбей калса, сиз ал үчүн комиссия төлөбөйсүз. Комиссияны төлөө үчүн айдын аягында Booking.com эсептелет. Акчаны ресурстун администрациясына сизге жеткиликтүү жол менен жөнөтө аласыз. Тиркеме дүйнө жүзүндөгү саякатчылардын арасында абдан таанымал, бирок аны колдонгондордун көпчүлүгү европалык туристтер. Эгер америкалыктарды тарткыңыздар келсе, башка ресурста катталуу керек. Ну, во время своих немногочисленных путешествий я Саякаттоонун учурунда мен адатта бир нече тиркемелерди колдоном. Америкада болгон учурумда Airbnb тиркемесин колдондум. Азыр бул сервис ал жакта абдан белгилүү. Тиркемедеги маалыматтар аркылуу оңой тандоо жүргүзө аласың. Бул абдан ыңгайлуу. Ал жактагы батирдин сүрөттөрү, канча адамды кабыл алышы, анын баасы жана башка маалыматтар көрсөтүлгөн. Бул жеке менчик үйлөрдүн ээлери менен хостелдерге байланыштуу. Booking.com'дон айырмасы баардык төлөм Airbnb аркылуу жүрөт. Коноктор турак жайыңыздын брондолушун батирге келе элек төлөшөт. Конок сизге келгенден 1 күн өтүп, Airbnb төлөмдүн 3%-ын өзүнө калтырып, калганын сизге жөнөтөт. Система акчаны эл аралык банктык которуулар менен жөнөтөт. Башка жолдору дагы бар, бирок алар кыргызстандыктар үчүн оор. Дагы бир белгилүү тиркеме TripAdvisor. Ал жакта катталгандан кийин сиздин кызматты колдонгондорго пикир калтырууну өтүнүңүз. Алардын пикири жана сунуштары аркылуу башка саякатчылар дагы кайда токтоо боюнча чечим кабыл алышат. рекомендации, отзывы. Это очень важно. И в том же Airbnb, к примеру... Ошол эле Airbnb'ден биз Бруклиндеги жөөттөрдүн кварталынан жергиликтүү тургундардын батирин 1 айга ижарага алганбыз. Алардын жер төлөөсүндө кесиптештерибиз менен жашадык. Кымбат эле болду, бирок мейманканага салыштырмалуу арзан да. Биз бул батирди анын ээси тууралуу абдан көп жакшы пикирлер көп болгондуктан эле алдык. Анда алардын абдан меймандостугу жана эртең мененки тамакты жасап берери тууралуу жазылыптыр. Бизге да 1 ай бою тамак жасап берип жатышты. Үйдө жашагандай эле болдук. Баары колдонгон дагы бир абдан белгилүү Google карталары тиркемеси бар. Ал жактагы өзгөчөлүк конок үйүңүздү каттоо акысыз. Албетте ал жерден эч ким брондой албайт. Бирок Кыргызстанга келе жаткан коноктор, эгер алардын жолу туура келсе, батирди ижарага берүү боюнча сиздин сунушуңузду көрө алышат. Адистер бир эле тиркеменин көзүн карап олтура бербөөгө чакырышат. Тескерисинче баардыгына эле да каттала бербеш керек. Бир-эки тиркеме менен гана иштеши ыңгайлуу. Бул ар кайсы сайттарга бүтпөй калган же толукталбаган профайлдарды жайылтууга караганда жакшы. Эгер конокторду кызыктырган маалыматтар толук түрдө бул сайтта жок болсо, мейманкана же конок үйлөр сатылбайт. Бир сайт менен иштешип, аны өнүктүрүп алгандан кийин келечекте ал мынчалык көп жумушту талап кылбайт. Номерлердин жеткиликтүүлүгүн камсыздаш керек. Муну үзгүлтүксүз кылып туруш керек. Бул күндө 10 мүнөттөй убакыт алат. Кол менен жасаган күндө деле ар бир сайтка өзүнчө кирип аны көзөмөлдөө. Сиздин мейманкана же конок үйүңүздүн 10го жакын сүрөтүн тартыңыз. Мария короодогу кооз бактарды эле эмес, шарттарды, душ жана номерди сүрөткө тартууну кеңеш берет. Сизди жеңил таап алыш үчүн жалпы кире беришти сөзсүз тартыңыз. Анан бош номерлер тууралуу маалымат актуалдуу болгонун көзөмөлдөп туруңуз. Албетте, келечектеги кардарыңызга чынчыл мамиле жасаңыз. Номерлердин чыныгы сүрөтүн жайгаштырыңыз.
Бул Capital командасы даярдаган экономикалык обзор болду. Экономика, финансы, бизнес дүйнөсүндөгү ушул жана башка жаңылыктар, тенденциялар менен кесиптешим Айсулу Тикимбаева 3-күнү ушул эле маалда тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.